Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nebiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tawhidin hakikati жана баяны, жана айрым адамдардагы, жана мурунку ширк кылып келген мушриктердин ширк кылуудагы күмүндүү жагдайлары, же туура эмес түшүнүп алган түшүнүктөрү, алар келтирген жалган жүйөлөрү. Мына ушул үчүн кылып атабыз деп бүгүнкү чейин тарых кайрадан кайталап, айрым адамдар айтып келген туура эмес түшүнүктөр, кептер. Ошонун негизинде, ошону аны себеп кылып, кайрадан туура эмес кадамдарды жасап келишет. 9-бөлүк булар ортомчу кылган, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суран, ортомчуга койбо десе, алар айтышат. Мына ушундай хадистер бар го, жалпысынан мааниси келген. Булардын мааниси ортомчулукка уруксат берет деп Тирмизинин жамиинде топтогон хадистеринде Усман ибн Ханиф деген кабарлайт. Бир адам көзү көрбөй пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип, "О Аллахтын элчиси, мага дуа кыласызбы, көрүп калайын" дейт. Анан эгер кааласаң, мен сага дуа кылайын. Эгерде сабыр кылсаң, бул көрбөй эле ушундай көзүң ушундай абалда жүргөнүң сага жакшыраак дейт. Анан ал адам, "Жок, дуа кылыңыз мага" дейт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ага буйруйт. Жашынакай дарат алып, андан кийин дарат алат дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам ага не кылат, буйруйт ушундай дуаны айтыштыкка. Анан ал айтат: "Аллахумма инни асалука ва атаважаху илейка би набийик Мухаммад набир рахма". Мен, о Аллахым, сага кайрылам, дуа кылам. Пайгамбардын мындай айтканда көрсөтмөсү менен, ырайымдуу пайгамбардын менен сага кайрыламын. О Раббим, менин абалымды оңдоп бериңиз. Ушул муктаждыгымды чечип бериңиз дейт. Мындай айтканда шыпа сурайт. Анан ал адамга шыпа берилет. Мындай айтканда оорусунан айыгып кетет деп ушул хадис Тирмизиде келген. Ушуну айтышат. Мына бул жерде ачык тиги киши келип пайгамбар алейхиссалату вассаламды ортого коюп сурап атпайбы депчи. Алымдар бул хадисти гарип деген да. Тирмизи өзү болсо Хасан Сохих деген экен. Анан тек гана ошо Абу Жафар ошол тараптан келген деп айтышат экен. Бирок Шейх Солих Фаузан айтат, буга эгер жооп бере турган болсок, алардын келтирген жүйөлөрүнө бул хадис дал келбейт. Талашып тартышып, мына ушул далил катары келди дегенге төп келбейт, туура келбейт. Эмнеге туура келбейт? Жанагы ширк кылып аткандар ушуга салыштырып, мына биз ушундай эле кылып атпайбызбы? Бул деле келди, пайгамбарды ортого койду, суранды шыпасына. Пайгамбарды эмнеге үйүнөн отуруп эле дуа кылган жок, эмнеге намазында эле дуа кылган жок? Пайгамбарды койду. Мына биз деле ошол олияларды коюп атабыз, арбактарды коюп атабыз деп келтирип атат да. Шейх Солих Фаузан түшүндүрмө берип, бул сокур адам пайгамбар алейхиссалату вассаламга келгенде пайгамбардан дуа кылды. Пайгамбардан талап кылды. Мага дуа кылыңызчы деп. Мындай айтканда Аллах Тааламга өзү кайрылса да пайгамбар алейхиссалату вассаламдын янында туруп, ага келип, анан өзү дуа кылып атат Аллах Тааламдан сурап. Бул эмне каршылыгы бар шариатка? Пайгамбар биз буга чейин жана тавассулдардын Аллага жакындоонун, дуа кылыштын жолдорун бирин айтканбыз. Солих адамдардан тирүү болсо дуа кылып коюңуз, дуаңардан унутпагыла деп айтып коюу проблема жок. Бул уруксат нерсе. Кайсы бир солих адамга келип сага дуа кылып коюш, бул эч кандай шариатка карама каршылык нерсе жок. Ал эми булар болсо ушуну өздөрү кылып аткан жана өлүктөрдү ортомча койгон жок адамдарды, жанагындай мазарларды, кабырларды, олияларды, солихтиндерди, периштелерди, пайгамбарларды деп ортого койгонго салыштырганга так кырдал келбейт дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен болгон окуя. Эмнеге? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам ага айтты, баяндады, дуа кыл деди, дарат ал деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү жанында болду. Өзү дуа кылды тигил адам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кылса деле эмне болуптур? Себеби тирүү адамдан сурады. Мага дуа кылып коюңузчу, мага шыпа тилеп коюңузчу деп. Ошо солих адамдардын дуасы кабыл болот. Тем более пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасы. Эч ким тирүү адамдардын дуа кылып коюшунан тыйган жок да. Берде ортомчуга ошол өлүктөрдү, жок адамдарды коюп, анын урматына, ушуларды ортомчалам кадыр баркы менен, урматы менен деген нерсе болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сокур адамга буйруду, дуа кыл Аллах Тааламдан суран, жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шапаатын сура деди. Мындайча айтканда, бул адам Аллах Тааламдын өзүнөн шапаат тилеп атат, жана Аллах Тааламдан шыпа тилеп атат, жакшы болуп айыгып кетишин. Мындан ашык нерсени бул хадистен чыгара албайсың. Эч жокта бир өлүктөрдөн сура, олиялардан сура дегенге далил катар келбейт. Бул эч жактан караганда да махлукаттардын заттары менен, өлүктөр менен
жок адамдарды ортого салып суранууга далалат кылган эч кандай көрсөтмө жок бул окуяда дейт. Ошондой болсо да кээ бир хадистер макзуб деп коет. Жалган, токулган, негиз жок болсо да ушу ширк кылгандар далил катары келтирип алып, ушинтип жүрө берет. Алла сактасын. Себеби алардын кылган амалына ачык айкын далил болбогондон кийин ушинтип ар нерсени жалпылап, тияктан жулуп алып, бияктан тартып алып, ушунун мааниси тигидей, аныкы мындай деп коюп, далил катары көргөзүп жүрө берет. Дагы бир жалган хадисти булар келтирет. Не деп? Пайгамбар алейхиссалату вассаламда хадис бар. Тавассалу bijahи ва инна жахи индаллохи азим. Силер менин кадыр баркымды ортого салып сурагыла Аллах Тааламдан. Чындыгында менин кадыр баркым Аллах Тааламдын алдында өтө улуу деп. Бул хадис эмне экен? Бул хадис жалган жала экен. Муну Ибн Таймия рахимахулла да Мажму фатавасында да белгилеген. Мына ушундай нерселер таркайт. Ана адамдар ойлойт да, менин дуама караганда ушундай сөздөрдү ортого салсам, бирөөлөрдүн кадыр баркын ортого салып айтсам, дуам бат кабыл болот турбайбы деп, анын аныгын тактабай эле жасап жүрө берет адамдар. Аллах сактасын. Кыскасы биринчи жана окуя дал келбейт, экинчи бул хадис жалган. Ошентип, анан алар ширк кылып аткандарын билбестен, мындай жалган, негизсиз нерселерге таянып жүрө берет. Алла сактасын. 10-чудан булардын дагы бир туура эмес жалган абалдары, каталары. Эмнеге мындай ширк кылып атасыңар? Бул шариатка каршыго, бул ширкке алып баруучу жолго десе, алар эмне дейт? Окуяларга таянат тугандар. Ушундай байкасаңыздар, окуяларга, анан түштөргө таянат. Ушундай эле окуялары, түштөрү да түгөнбөйт булардын. Баланча деген адам бар экен, бир кабырга барыптыр, анан ушундай деген экен, жакшы болуп калыптыр, айыгып кетиптир, иштери жүрүшүп кетиптир, баланча мазарга баргандан баштап мындай болуптур деп. Бул бир, анан экинчи түштөрдү айтып берет. Бирөө ушундай түшүндө көрүптүр, анан ушундай деп айтыптыр, баланча жерге бар дептир, анан ушундай болуптур, акырында жакшы болуп кетиптир деп. Түштү, экинчиси окуяны. Окуялар шариатка негиз болуп, эреже болуп бербейт, далил эмес окуя. Ал бир Курандан же сүннөттөн келип тасталбаса. Түштөр дагы эреже болуп бербейт, негиз болбойт, далил болбойт. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Андай болсо чатак болот. Ар ким түш көрүп, мага пайгамбар айтты дейт. Бирөө айтат, мага да пайгамбар айтты. Муну арам деп айтты. Экинчиси жок, мен да түш көрдүм, муну адал деп айтты. Дагы бирөө түш көрүп келет, бул туура деп айтты. Экинчиси түш көрүп келет, ал туура эмес деп айтты деп. Анан каша башталат. Бардак башталат. Анан бирөө анда окуяларды, жомокторду, хикаяттарды далил кетирсе, бирөө айтат, ушундай окуя болгон дейт. Анан ошентип жакшы болуп кеткен, бир жерде бир булак болчу экен. Анан ошо жакшы болуп кетиптир. Ошол жерге барайлы дейт. Анын окуясын ишенип алып элдер аякка барат. Дагы бирөө айтат, баланча жерде бир мазар бар экен, ал жерден жакшы болуп кетиптир деп. Дин мындай нерсеге курулган эмес. Дин ачык, айкын, далилдин негизинде Аллах Тааламдын китеби, пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген жол. Мына мен силерге эки нерсени таштадым. Ушуну кармансаңар адашпайсыңар деп пайгамбар алейхиссалату вассалам осуят кылып кеткен үммөтүнө. Эми караңыздар, бул жерден дагы кээ бирлер ушуну келтирет. Бир адам түшүндө көрүптүр. Ал айтат, мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабырында отургам. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабырына келет. Кабырына келип салам айтат. О Аллахтын элчиси. Мен Курандан окудум эле, Ниса сүрөсүнүн 64-аяты. Мындай аят бар. Валау аннахум идзаламу анфусахум жаука фастагфаруллаха. Эгер алар өздөрүнө күнөө кылып алса, зулум кылып алса, сага келип Аллахтан кечирим сурай турган болсо, жана Аллахтын элчиси ага кечирим сурай турган болсо, аларга Аллах Тааламды алардын тообосун кабыл алган абалда жана Аллах Тааламды ырайымдуу, мээримдүү абалда тапмак эле деген аят бар. Анан ушуну угуп, мына сенин кабырыңа келдим, сага салам салават айтып атам дейт да. Күнөөмө тоо кылып кечирим сурап келдим, сенден шапаат сурап келдим дейт. Анан сөздөрүн сүйлөйт. Жер бетинде эң ардактуу, барктуу сенсиң, эң шарапаттуу жер ушул жер, бул кабыр мындай деп. Анан ушу сөздөрдү айтып атып, ошол жерге уктап кетет тигиш. Уктагандан кийин түшүндө пайгамбарды көрөт, алейхиссалату вассалам. Бунун сөзү боюнча түшүнүп көрүп, анан айтат: "Эй кабырыма келген адам, мен сени Аллах Таалам менен сүйүнчүлөйм. Аллах Таалам сенин күнөөңдү кечирди, маселең бүттү" дейт да.
Анан бул киши сүйүнгөн бойдон эмне кылат, адамдарга айтат, мына көрдүңөрбү, мен кабырына бардым, ошол жерден ушул сөздөрдү айттым, анан кийин эле ал пайгамбарды көрдүм, менин күнөөмдү кечирди деп кабарлады десе, адамдар ушуну 2 аят катары айтып, мына болуп атпайбы? Көрдүңүзбү, биринчиси окуяга кетип атат, экинчиден бери түш кетип атат. Экөө тең негиз эмес, экөө тең далил эмес. Жарабайт бул нерселер. Пайгамбарды кандай абалда көрдү? Пайгамбарды көрдүм деп айтышын так өзүндөй көрдүбү? Ким мени көрсө деген. Бирөөлөр айткандай, галстук мен көрдүм, сакал жок экен деп. Ал шайтанды көрдү да. Пайгамбарды көрүш үчүн пайгамбарды да билиш керек да, тааныш керек. Сүрөттөлүшү, өңү түсү кандай. Мен пайгамбармын деп койсо эле ал пайгамбар болуп калбайт. Так өзүндөй көрдү. Көрдүңүздөр, ушинтип анан адамдардын башын айландырат. А бул аятта өздөрүнө күнөө кылып, анан сага келсе, Аллахтан кечирим сураса деген бул тирүү кезинде айтылган да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ким сахабалардан, адамдардан күнөө кылганда келет, ошо күнөөсүнө бушайман болуп, Аллах тааламдан тобо кылыштын жолун сурайт. Ушундай канча сахабалар келген. Бирөө зына кылып алып келдим дейт, бирөө болсо күнөө кылып, бирөө ачууланып келет. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам аларга багыт берет, осуятын берет, насаатын берет, тобо кылууга көрсөтмө берет, жолдомо берет. Берде өлүп калгандан кийин сенин кабырыңа келсе деген жок да аят. Көрдүңүздөр, ушинтип Куранда аят бар го. Силер эмнеге тыйып атасыңар? Пайгамбарга барса, кечирим сураса, Аллах таала анын тобосун кабыл кылат, ырайым төгөт деп атпайбы деп. Жаука дейт. Жаука деген ошо пайгамбар алейхиссалату вассалам жашап жүргөн кезде, жашоосунда, кабырына эмес. Дагы бир чоң далилдерден эмне далил? Биз билебиз, Курандан кийинки эле сунна пайгамбар алейхиссалату вассалам. Анан сахабалар ошол өлгөндөн кийин кайсы бир сахаба же табиин мына ушул аят бар эле деп кабырына барыптырбы? Барып кечирим сурап, ортого салып пайгамбар алейхиссалату вассалам. Же табииндерден барыптырбы кабырына? Мына сахабалар, табииндер пайгамбардын бир дагы сүннөтүн таштабаганга аракеттин үстүндө болгон. Ушул чоң ачык айкын турган аят турсу ошону түшүнбөй, кабырына бара албай өтүп кетиштүү бир да сахаба, бир да табиин. Эч кандай келген эмес. Анан булар эле ушинтип тетирине түшүнүп алып, мына ачык келип атпайбы дейт. Андан кийинки дагы туура эмес түшүнүктөрүнөн бул 11-си. Бул да окшош. Эмне дейт? Баланча деген бир Оля же бир Мауляна ошого барган экен, анан ушинтип атын атаган экен. Ошол жерде мазарында болгон экен, топурагын сылаган экен. Анан максатына жетип, орундалып кетиптир дейт. Ушунун да далили катары келтиришет. Буга эмне дейсиң дейт да. Силер айтып атпайсыңарбы, бул ширк, бул туура эмес, жалгыз Аллахтан гана сурангыла деп. Бирок бул баласы жок жүргөн адам ошол жерге барып сыланып отуруп балалуу болуп кетиптир. Оорудан айыкпай жүргөн экен, барып топурагына сыланып айыгып кетти. Буга эмне дейсиң дейт. Ширк болсо эмнеге айыгып атат? Шейх Суалих Фаузан хафизахулла жооп берип атат. Кээ бир нерселерде ширк кылып, анан ошонун артынан бир максаты аткарылып кетип, ишке ашып кетип, орундалып кетсе, ширктин уруксат берилгенине далил болбойт. Балким белгилүү нерсе тагдырга дал келип калат. Тагдырына ошол шыпа болуп, айыгарда кашайып, ошол кабырына барып калат. Ошого дал келип калат. Ушундай учурлар көп болот. Ошол менен болду ал эч унутпай адамдарга айтып берет да. Мына көрдүңбү деп. Бияка барып, тияка барып, ошо айыгандан кийин бир айдайын айыгабы, Кудай билет. Балким андан кандай дарыларды ичти, эмне кылды. Ошол жака баргандан баштап эле жакшы болуп кеттим деп коюшат. Шайтан ошого васвас кылат. Акыркы барганың ушул болчу, андан кийин эле ушул өзгөрүүлөр башталды сага деп сезимдерди берип жардамдашат да. Ширкти кылууда, ошондой туура эмес түшүнүккө түшүп калууда васвас кылат. Экинчи тараптан дагы эмне болушу мүмкүн? Бул ошол адам көгөрүп, ширкке сайылып, малынып, кайтпай көгөрүп, бөжөрүп калганда, Алла таалам аны жаза катары Аллахтан үмүт кылбай башкага жүрөгүн таштап байлап салганса, башка бир хадисте келет, ким Аллахка таянбай башкага таяна турган болсо, ошого таштап коет дейт. Мындай чыкканда ошого таштап коет. Шыпа деле болуп кете берет, болду. Такыр ошо караңгылыкка адашкандан адашып кирип кете берет. Бул нерсе далилге туура келбесе дагы, дал келбесе дагы, уруксат эмес болсо дагы. Жана кээ арак менен байып кетип атпайбы? Кээ кредит менен байып кетип атпайбы? Кээ бирлери арам эле жолдор менен байып атат. Анан адамдар түшүнбөйт. Арамда береке болбойт дейт го. Жамандыкты булар байып чирип эле жатат го. Уурдап деле, алдап деле депчи. Аферисттер деп, мисалы. Бул ошол экинчиси ага сыноо катары Алла таалам аны бузукулугуна дагы ашырып берип коет. Такыр оңолбой калганда адам. Стидраж деген ошол менен
тозокко кирүүгө татыктуу болот. Байлык десең, байлык бердим, ден соолук бүт бердим сага деп Алла Таалам аны сураганында да эч адамда шылтоо калбайт. Мына ушундай ширк кылган адамдарга бир дагы далил таппайсың со. Алар дайыма ушундай толгон токой окуядан, икаяттан, түштөн, тажрыйбадан, баланчадан, тигинчеден деп эле жүрүшө берет. Алла Таала Муъминун сүрөсүнүн 117-аятында айткандай: Ким Аллахтан башкадан дуа кыла турган болсо, анын эч кандай далили, жүйөсү бир жок дейт. Эгер ширк Аллахка шерик кошууда эч кандай далилдин негизинде бир ачык айкындын нерсеге курулбаса, ал эми таухид, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу бул ачык далилдерге, күмөнсүз негиздерге, аяттарга, хадистерге курулган, белгилүү бул нерсе. Алла Таалам Ибрахим сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: Афиллахи шаккун фатирис самавати вал ард. Аллах жөнүндө күмөн барбы? Асмандарды жерде жараткан Аллахка дейт. Канча ачык айткан. Бакара сүрөсү 21-22-аят: Я юханнасу убуду роббакум. Эй адамдар, жалгыз Роббиңерге гана сыйынгыла. Ал силерди жаратты, силерге чейинкилерди жаратты. Силер таква болуп, андан коркушуңар үчүн. Алла Таалам силерге жерди төшөп койду, төшөктөй кылып, асманды тиреп койду силерге. Андан жамгырды түшүрдү. Жамгыр жерге түшүп, жерди көгөрттү. Силерге ырызык болуп, жерден канча нерселер чыгып атат. Фала тажалу лиллахи андада. Аллахка эч нерсени теңебегиле. Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла. Ваң тунта аламын, билип туруп дейт. Мына ушул 12 бөлүм ширк кылган адамдардын келтирген жүйөлөрү, жалгандар. Мына ушунун негизинде биз кылып атабыз ушул туура деген сөздөрүнө жооптор болуп атат да. 12-си алар дагы эмне дешет? Анда силерде ширк эмне өзү деп сурайсың да. Акырында ушинтип келип, бул өлүктен суроо деле ширк болбосо, анан силер өзү ширк деп эмнени түшүнөсүңөр десе, биз ширк деп дүйнөгө агылып кетүү, дүйнөгө ооп кетүүнү биз ширк деп көрөбүз деп жооп беришет экен. Дүйнөнү издеп табайын жана дүйнөгө ооп кеткен адамды гана ушуну биз ширк деп көрөбүз деп булар айтышат экен. Шейх айтат, булар өздөрү чоң ширктерге түшүп алып, анан ушул нерсе менен жапкысы бар дейт да. Дүйнөгө өтүп кеткендерди биз, дүйнөгө кирип кеткендерди, дүйнөгө издегендерди. Себеби көп ушу фиркаларды байкасаңыздар, мазар айланып кеткендер, ушу ширк менен алек болуп кеткендер, үй бүлөсүн таштап, дүйнөнү таштап кетишет, иштешпейт. Ошондой тайпаларда, адамдарда көп. Анын акыры алып, ушул үй бүлөсүн багып, тирлигин кылып, Аллахка таянып, себен аткаргандарды, балким силер мушриксиңер деп чыгышат. Жана бетбак адамдарда эле да. Эч кандай далил жок эле. Мына дүйнөнүн артынан кууп атасыңар депчи. Дүйнөгө гана таянып атасыңар, жүрөгүңөрдү дүйнөгө таштап атасыңар. Өздөрү өлүктөрдөн суранып, кабыр айланып жүргөн менен иши жок. Болбосо дүйнөнү туура жол менен талап кылуу бул уруксат нерсе. Муну балким Алла Таалам буйруган, дүйнөнү талап кылгыла, иштегиле, аракет кылгыла. Керек болсо дүйнөнү талап кылууда Аллахка баш ийин, ушуну туура жолго колдоноюн, ибадатын жакшы аткарайын деп дүйнөнү издесе, балким ал ибадат болот, таухид болот ал дагы. Дүйнөнү эмне табат? Ошол бирөөдөн сурабайын, бирөөнүн колун карап калбайын, үй бүлөмдү багайын, жооп экенмин деп, ушуну жакшылыкка колдоноюн дейт, зекет берейин, башкага жардам берейин, умрага барайын, кедей кембагалдарга жардам берейин, балдарымды окутайын дейт да. Бул жакшы ибадат, мына туура түшүнүк. Анан булар келип туруп аягында ширк эмне силер десе, мына ушуну жооп берип атат. Аллах сактасын. Айтор туугандар, бүгүн Аллах Таалам жардамы менен, Аллах Таалам ыраазы болсун, Шейх Солих Фаузандын 12 күмөндүү булардын таркап жүргөн сөздөрүнө жооп берди. Бул ширк деген өтө коркунучтуу нерсе. Шейх да сөзүнүн аягында баса белгилептир. Ширктин мындай бир Алла Таалам Куранда түрлүү түркүн сөздөр менен айтканда коркунучун, ошону бир 30га жакын сөзү бар. Биринде Куранда ширк бул эң чоң зулум десе, биринде бул эң чоң жалган жала деген, биринде бул бейиш ага арам болот деген, биринде бул ширк кылган адамдар нажас болот деген, бирде ширк кылган адам ушул асмандан жерге түшүп кетип, сөөктөрү бычыранып сынып, денеси курт кумуртка жеп, аягы жана куштар талап кеткенге окшоштурган. Бирде буларга үйлөнбөгүлө деген, булар нажас деп ширк кылгандар. Биринде буларга ибадаты кабыл болбойт, эч нерсе ибадаттарыңар кабыл болбойт. Бирде булардын кылып келген сооп амалдарын баары жок болуп кетет деген. Ошондо аяттардын мындай түрлүү түркүн сүрөт менен сүрөттөгөнүн караса, бир 30га жакын топтолгон. Ачык айкын адашуу эң чоң күнөө деп бүт баленин бар. Ошон үчүн жамандыктын баш аты бул
Аллахка шерик кошууда. Жакшы түшүнүп, муну үйрөнөйлү туугандар, билейли. Мына керек болсо пайгамбарларга айткан, Анам сүрөсүнүн 88-аят: "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану ямалун." Эгер алар дагы солих адам болсун, шерик кыла турган болсо, бүт кылган амалдары күйүп кетмек, жок болуп кетмек деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнө Алла таалам айткан: "Эй, сага вахий кылын. Сага чейинки пайгамбарларга да вахий кылынды, кабар берилди. Эгерде ширк кыла турган болсоң, амалың бар жок болуп кетет. Вала такунанна минал хасирин." Жана бактсыздардан болуп каласың. Кыйроого учургандардан болуп каласың деп. Мына ушунун баары эмне? Жөн эле эскерткен жок да. Бул коркунучтуу нерсе. Пайгамбарлар үммөтүнө корккон, урпактарына корккон. Анан кайра эле ширк дей берет экенсиңер. Кээ бирөө ушинтип жин шайтандар иштеп адамдарга бул сөздү жаман көргөзтүрүп, таухид деген сөздү жаман көргөзтүрүп, ширк деген сөздү мындай кайталай бербегиле, айта бербегиле, баарын эле ширк кылып салдыңар деп. Баарын ширк кылган жок. Жүрөгүң Аллахтан байла, жалгыз Аллахтын өзүнөн сура деген эмнеси жаман? Эмнеге кыянат кылыш керек? Ошо адамдарды, байкуштарды кыйнап жанап кабырларга, же бир көз мончокторго, жиптерге, таккаларга, жүрөгүн бир ар кандай мазарларга тентитип, ар жакка барып кыйналдыртып аларды. Бул чоң кыянаттык. Жашырып коюу, айтпай коюу. Бир ойлалардын артынан издеп, очередте жүрүшөт, бир нерсе тумар чийдирип алсам, жолуму аштырып алсам деп. Бул эмне деген кордук? Ошонун баарын билип туруп, кантип жеткизбейт, айтпайт. Мого 12 суроо болбоду. Ушуну жакшы дагы угуп жеткириш керек. Себеби бул кайра эле айланып келе берет. Эртең сиз унутуп калсаңыз, аялыңызга, балаңызга келет, туугандардан келет кайра эле. Мына биз кылып атабыз, биздики туура, себеби бул деп. Экинчисине жооп берсеңиз, үчүнчүсү менен келет, үчүнчүсүнө жооп берсеңиз, жетинчиси менен келет. Ушундай туура эмес үчүн болгон сөздөр менен алар акырын таркатып, өзүндөгү туура эмес ишти туура экендей кылып чагылдырып көргөзө берет. Бул сабак бүттү. Китепте жазылган. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва билейк. Аллах таалам баарыбызга жакшылыктын эшигин ачып, жамандыктан оолак кылып, өзүнө гана таянып, өзүнөн гана суранган адамдардан кылсын. Жана ширкке алып баруучу, капырчылыкка алып баруучу жин шайтандардын жолуна түшүп кетүүдөн, жолдордон сактасын.